COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 6 бейтап каза болду. Бир суткада 345 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 224, Ош шаары 5, Чүй облусу 77, Ош облусу 9, Талас облусу 2, Нарын облусу 9, Ысык көл облусу 18, Баткен облусу 1 кишиден вирус табылды. Март айынан бери 94 киши вируска чалдыгып, 1598 бейтап көз жумду. Geçen günü aldın ala bizden delegasyon menен Согзи делегациясынын баардыгы сүйлөшүлгөн. 28 апрелде Согзи делегациясы менен сүйлөшүү аяктап, маселе чечилип калганда саат 5-терде чагымчылдык болуп кетти. Алардын чиновниктери жетекчилеринин сөзүн укпай койду. Бул маалыматтарды өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев айтты. Кыргыз-тажик чек арасында бүгүн абал турукташып бара жатат. Акимчилик айыл башчылары күч түзүмдөрү иштөөдө. Кечетен тарта абалды турукташтыруу менен айлекпиз. Азыр абал өзгөрүлмөлүү болуп, бир тынчып, кайра жаңжал чыгып кетип жатат. Элдин коопсуздугун сактоо максатында алдын ала иш жүргүзүп жатабыз. Кече 28 апрелде Согзи делегациясы менен биздин делегациянын сүйлөшүүсү аяктап, маселе чечилип калганда саат 5-терде чагымчылдык болуп кетти. Алардын чиновниктери жетекчилеринин сөзүн укпай койду, деди Субаналиев. Облус башчысы абалды курчутууга кызыктар күчтөр болуп жатканын белгиледи. Абал азыр көзөмөлдө, чек арада ызычуу провокация болорун алдын ала сезип турдук. Азыр абалды курчутууга жеткире турган күчтөр бар, бирок биз эки элдин ортосундагы кагылышууга жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө Согзи облусунун губернатору талаштуу камераны алыш керектигин айткан. Акыркы күндө Исфаранын акими аны укпай коюп, кагылышуу болуп кетти деп маалымдады Субаналиев. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал чыккан аймакта жашаган тургундар коопсуз жайга көчүрүлүүдө. Бул туурасында өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлады. Облус жетекчиси Өмүрбек Субаналиевдин буйругу менен кырдаалга байланыштуу облустук штаб түзүлгөн. Ош Баткен Исфана автожолунун 4 көчө аймагы жабык турат. Азыркы учурда чек арада эки тараптын сүйлөшүүсү күтүлүүдө. 28 апрель күнү күндүзү Баткен районунда Кыргыз-тажик чек арасында жаңжал чыккан. Чыр-чатак тажик тарап Аксай айыл өкмөтүнүн аймагынан шагыл жүктүп, мамыларга видео көзөмөл орнотууга киришкенден кийин башталган. Ошондон кийин аталган аймакка эки тараптан 100-150 киши чогулуп, бири-бирин ташка алган. Кечке маал абал салыштырмалуу турукташып, бирок таңга маал кайрадан курчуган. Учурда Баткендин Аксай, Актатыр, Самаркандтек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Чек арадагы жаңжал учурунда Тажикстандын Исфара районунун Ходжая Ало айылынын 7 тургуну жаракат алды. Бул туурасында Спутник Тажикстан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматына таянуу менен жазды. Коңшу өлкөнүн позициясы боюнча жаңжал Головной суу бөлүштүрүүчү пунктунда өзгөчө кече 28 апрелде саат 16:00 башталган. Баткен районунун акими Акылбек Уразов башында турган Кыргызстандын жарандары шыкактап, чек аралаш айылдагы тургундардын ортосунда жаңжал чыккан. Чыр-чатак учурунда 7 жаранына таш тийип, ар кандай жаракат алганы айтылат. Суу жабдуулары кыргыз айылдарынан алыс жайгашканына карабай, коңшу өлкөнүн бийлиги алыскы райондордон жарандарды алып келип, улуттар аралык кагылышууга себеп болууда деп билдирген Тажикстандын УКМКсы. Ошондой эле бул суу бөлүштүрүүчү пункт 1924-27 жана 1989 жылкы картага ылайык Тажикстанга тийиштүү болгону белгиленет. Тажикстандыктар Кыргызстандын аймагында жайгашкан Головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайын экиге бөлүүнү талап кылып жатат. Мындай маалыматты жергиликтүү тургундар айтышууда. Суу департаментинин жетекчиси Алмаз Сокеевдин айтымында, Төрткүл суу сактагычы Баткен облусун толук камсыз кылат. Ал жерде башка суу булагы жок. Головной башкы суу бөлүштүрүүчү жайы кыргыздыкы болуп келген. Суу ресурсу 1992 жылы Алматы шаарында кол коюлган протоколго жана 1995 жылдагы Нукус делегациясына ылайык жөнгө салынат. Алмаз Сокеевдин айтымында 1980 жылы 10 апрелде сууну чогуу пайдалануу боюнча 3 тараптуу протокол түзүлгөн. Ага ылайык Кыргызстан Ак суу дарыясынын 37% алат, Тажикстан 55%, Өзбекстан 8% алат. Ошондо Кыргызстанга 11 гектар жер, Тажикстанга 21.300 гектар, Өзбекстан 1.600 гектар жер туура келет. Биз келишимди сактап сууну толугу менен берип жатабыз, өз лимитибизди толук алабыз. Ал 120 миллион куб метрдин тегереги. Бүгүнкү күндө Төрткүл суу сактагычында суунун көлөмү 90 миллион куб метр толук турат. Биз апрель-май айында сууну албайбыз, май айында суугат башталганда суу алып турабыз. Негизи тажик жана өзбек тарап менен
менен лимит боюнча маселе жок. Азыр тажик тараптын сууну 2 бөлүү тууралуу айткандары такыр мүмкүн эмес. Биз буга жол бербейбиз, дейт Сокеев. Бүгүн Тажикстандын чек ара аскерлери головной суу бөлүштүрүүчү жайы Кыргызстандын калктуу конуштарынан алыс жайгашканы тууралуу маалымат таратты. Алар 1924-27-1989 жылдардагы карталарга ылайык бул гидроэлектростанция толугу менен Тажикстандын аймагында жайгашкан деп жарыялашты. Радио жыштыктар чатагына байланыштуу үй камагында жаткан өкмөттүн аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжиев мамлекетке 300 000 сом төлөмөй болду. Мындай чечимди 1-май райондук соту кечээ 28 апрелде чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди. Кылжиев жазык кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүгү жана 43-беренесинин 3-4 бөлүктөрү менен күнөөлүү деп табылды. 300 000 сом айып пул чегерилип, мамлекеттин пайдасына төлөө милдеттендирилди. Самат Кылжиев былтыр 11 ноябрда радио жыштыктарды сатуу боюнча коррупцияга айыпталып кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалып, өткөн айда үй камагына чыккан. Бул ишке байланыштуу айыпталган байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова жана маалымат технологиялары боюнча байланыш агенттигинин жетекчисинин мурдагы орун басары Максат Жылышбаев да күнөөлүү деп табылган. 1-май райондук соту ушул жылдын башында алардын бирине 260 000 сомдон айып пул салган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев өзүнөн өткөн мыкты адис табылса, ага креслосун бошотуп берерин Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Кечээ 28 апрелде Жогорку кеңештин депутаттары соңку кырдаал боюнча маалымат алуу максатында саламаттык сактоо министрин жыйынга чакырган. Бирок ал келбей коюп, эл өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жараткан. Натыйжада Бишеналиевди кызматтан кетирүү тууралуу өкмөткө сунуш берүү токтом долбоору добушка коюлуп, 81 депутат макул, 8 каршы добуш беришкен. Министр Кыргызстандын эли 10 жыл бою кандай конституция жана кандай парламент менен жашап келгенин түшүнүп калганына кубанып жатканын айтты. Эл референдум эмнеге өтүп, конституция кандай максатта өзгөрүлүп жатканын түшүнүп калды. Жогорку кеңеш бул жылдар аралыгында портфель бөлүштүрүү менен гана иликтенди. Депутаттар министрлерге дайыма өз ойлорун таңуулап тургандыктан алар иштей албай келишкен. 10 жыл бою ушинтип жашадык. Министрлер чакыруу түшсө эле парламентке барып жатышты. Мен анткени жокмун. Командировкада жүргөндүктөн комитеттин жыйынына 2 рет барбай калдым. Алдыга койгон пландарды ишке ашыруу үчүн мындан ары дагы иштей берем. Эгер жетекчилик менден өткөн мыкты адис тапса, анда ордумду бошотуп берем, деди министр. Анын айтымында депутаттар жеке таарынычынан улам ушундай чечим кабыл алышкан. Коронавируска каршы вакцина сатып алууга бюджеттен 600 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында бөлүнгөн каражатка Орусияда өндүрүлгөн Спутник V вакцинасы алынат. Бир доза вакцинанын наркы $10 түзөт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин айтуусу боюнча калктын 70% эмдөөдөн өтүшү керек. Эскерте кетсек, 29 мартта өлкөдө Кытайдан келген Sinopharm вакцинасы менен эмдөөнүн алгачкы этабы башталып, 150 000 доза келген. Ал эми 22 апрелде Орусиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыкты камтуу менен 2 рет жүргүзүлөт. Эмдөө жарандардын макулдугу менен гана жүргүзүлмөкчү.